Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Бүгін студиябызға белгілі қоғамдық ишмер Дастан Исламович Сарыгуловду чакырганбыз. Кош келипсиз агай биздин студиябызга. Агай айтсаңыз, мынакей дегеле мына мен алдымда Манас эпосунун Сагынбай Орозбаковдун варианты, Саякбай Каралаевдин варианты, Жусуп Мамайдын мынакей 300 алкар Манасчынын варианты турат. Ошондой эле Кытайдан чыккан сатып алды алы деген Манасчыдын Манастын бабалары деген эки чоң көлөмдүү дастан турат да. Анан ушу мынакей Саякбай Каралаевдин вариантында бир саптарды окуп берейин. Түп атакең түгөл хан түбүнөн кызыр дарыган, түнөп өткөн жеринде түптүү мазар орногон, түп атаңды олия жолдош болуп колдогон, арка атаңыз Түмөн хан, Түмөн хандан Санчы хан, Санчы хандан Бөйөн хан, Бөйөн хандан Чаян хан, Чаян хандан Огой хан, Огой хандай кайдан оңойдур сары чейкил баспаган, жерге бүтүн калбаган, сайып огой албаган, элде бүтүн калбаган, лоптун суусун бойлогон, берен огой атаңа бет алган душман сойлогон деп Саякбай атабыз Манас атабыздын ата теги боюнча айтып атат да. Дегеле Санжыра бүгүнкү күндө бизге керекпи деген суроо туулат. Ушу Санжыра тууралуу оюңузду айтып берсеңиз. Санжыра бүгүн элибизге керекпи же кереги жокпу деген суроонун өзү Кыргыз улуу дөөлөтүнөн кол үскөнүн көрсөтүп турат да. Себеби Санжыра бул Кыргыздын ынтымак биримдигин чыңап бекемдеп келген касиет болуп болгон. Мына 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында Кыргыз дайымата бирөө менен таанышканда, сыртта жүргөндө, кербен менен бөлөк элдерге чыкканда, мен кыргызмын, Кыргыздын ичинде Солто деген эл болом. Мен кыргызмын, Кыргыздын ичинде Сарбагыш, же Кушчу, же Саруу деп ушинтип өзүн тааныштырган. Бул эмнени көрсөтөт? Кыргыз деген уруу жок. Болгон эмес. Демек, ошол өзүн тааныштырганда мен кыргызмын деген айтканы бул 40 уруунун ажыратылгыс биримдиги уруулардан өйдө турат. Ошон үчүн мен аны биринчи айтамын. Улутум кыргыз, кыргыз ичинде баланча уруу деген эл болом деп өзүн тааныштырган. Бул Санжыраны бүгүнкү абалга элге муну коркунучтуу бир шайтан өңдүү мокочо кылып жеткизгени бул башы КПСС андан мурда ак падышалык Россия доорунда башталган. Кайсы максат менен? Кыргыздын Санжырасын уруучулук түзүлүшүн талкаламайынча Кыргызды эч ким жеңе алган эмес. Кыргыздын жерине эч ким ээ кыла алмак эмес. Мына ошон үчүн эң биринчи чабуул уруучулукка каршы жүргүзүлгөн. Мына КПСС доорунда ким уруусун айтып койсо партиядан чыгарган. Жакшы билесиздер да. Кызматтан айдалган, Ошентип отуруп мына 70-80 жылдын ичинде Кыргыз таптакыр өзүнүн тегин билбеген, өзүнүн тарыхын тааныбаган элге айланбадыбы? Чын-чынында келгенде мына Санжыра бул накта Кыргыздын тарыхы. Уруулардын тарыхы аркалуу ооз эки жана жазма түрүндө Кыргыз улутунун тарыхын камтыган маалымат.
Мен далил катары айтып берейин. Мынагы Абрамсон деген окумуштуу болгон. Бул киши Ленинград шаарында жашаган, илимпоз болгон. 1952 жылдан баштап 1955 жылга чейин этнография экспедициянын курамында бүттүгөл кыргыз элин кыдырган. Бул кишинин максаты кыргыз элинин түбү, теги калыптанышы болгон. Мына ошол биринчи китеп 1990 жылы чыккан. Кийин толуктап туруп мындай көлөмдүү эмгек чыккан. Албетте бул илимпоз кыргыз эмес, кыргыздын бир уруусуна да тарткан эмес. Илимий көз карашта 3 жыл элди кыдырып, анан кийин мына китептерди жазган. Бирок ошол убакытта саясатка байланыштуу. Ошол илимпоз тапкан маалыматтын 30% китепке кирбей калган. Мен далилдеп берейин. Бүгүн архивде жыл сайын экспедиция бүткөндө отчет берген экен. Отчет жазган экен. Анан ошол отчет жазганда жалпы маалыматты бириктирип, корутундуусун чыгарып, түшүндүрмөлөрүн кошкон экен. Мен отчетун окуп алып архивден таң калдым. Мисалы минтип жазып атат, ал тиги китепке да, бул китепке да кирбей калды. Ал айтып атат, мисалы мен баланча жерде, баланча карыя, жашы мынча, сабаттуу, сабатсыз экенин баарын көрсөтүп, анан айтып атат, мен ал кишиден жазып алдым дейт. Эмне маалымат жазып алдым? Биздин бабаларыбыз Мисирде жашаган, сүйөгү Мисирде калган. Таң калыштуу, Биздин бабаларыбыз дагы бөлөк маалымат айткан карыя айтып атат. Биздин бабаларыбыз Сырдария, Илидариянын боюнда жашаган. Сүйөгү ошол жакта калган деп. Албетте Совет доорунда мындай маалыматты чыгаруу мүмкүн эмес эле. Жер талашты жаратат деп, туурабы? Туура. Ал эми ал айтып атат, кеңирээк маалыматты менин тала тептеримдин 87 номеринен окуп алсаңар болот деп. 102 тала тептер жазылган экен 3 жылдын ичинде. Анан мен архивге барып тала тептерлерин издедим, бири жок. Көрсө, көз өткөндөн кийин байбичеси, кемпири бербей коюптур ал тептерлерди. Бөлүп саткан экен. Бүгүн ошо тептерлерден дайын жок. Эми Бирөөлөрдүн колунда жүрсө керек. Мүмкүн изилдегендер же болбосо окумуштуулардын колунда калгандыр, аны саткан экен өз убагында. Эми карабайсыздарбы, тарых канча санжырада камтылган тарых, илимий тарых менен дал келет. Биздин бабаларыбыз биздин доордон 1800 жыл мурда Мисирди багынткан. Бир кылым бийлик жүргүзгөн ошо жерде. Ошо жанагы карыя киши айтып атат, биздин бабаларыбыздын сүйөгү Мисирде калган деп атат. Же болбосо орто кылымдан мурун кийин биздин бабаларыбыз Сырдариянын боюнда мекендеген, Иле дарыянын боюнда мекендеген. Мына Ормон хандын архивинде маалымат бар. Ал ак падышага кат жасап, Иле дарыянын боюнда жер кыргыздын жери эле. Бизге уруксат бериңиз деп өзү 3 жылда жайлоого барып, ошода жайлап көчүп келет. Ал ошол тиги санжыра чогулткан, санжыраны айткан адамдардын эсинде калган экен да. Мына бирок саясий көз караштын залакасынан ошол маалыматтар баары кирбей калды. Эми мисалы мынагы өтө маанилүү биз үчүн санжыра Алымбектин санжырасы. Бул эмне үчүн мына 2007 жылы басылып чыкты. Мурда өзү 390 беттен турган кол жазма. 1941 жылы бүткөн бул кол жазма. Бул үчүн Совет доорунда чыкпай калган. Анткени бул чылгый тарых. Мисалы катары мен айтайын. Мына Абылайдын доорунда ага чейин кыргыз менен казак бир топ ынтымакка келбей, бири-бирине чабуул уюштуруп жүргөн. Анан ынтымакка келгенде кыргыздан өкүл болуп Түлөгөрдү баатыр барат. Абылай хан менен кыргыздын чегин тактайт. Мен окуп берейин. Абылайдын алдында казак-кыргыз ынтымак болот. Абылай алды салык албас болот. Бирок бөлөк бир эл менен жоолашып жардам сураса, жардам бере турган болот кыргыздар. Кыргыз жер чегин батыш жагы Буурун, Түймөкөн, Абылкайыр, Түйүшкөн, Күйүктүн бели Корготунун чүйгө куйган жери, ошондон чүйдүн суусуна кечип өтүп, Чокмордун кайкысын басып өтүп, Иленин суусун жээктеп келип, Үч Алматыга токтойт. Кыргыз жеринин башы Үч Алматы,
түндүгү ийне бою, аягы чокмордун бели, корготунун чүйгө куйган жери, батыш жагы кичи буурул, чоң буурул, күйүктүн бели ушул чек болуп казак кыргызга Абылайдын алдында бүтүн болот деп. Эмне деген маалымат? Бул чылгый тарых. Ошон үчүн муну басмадан чыгарган эмес да. Муну басмадан чыгарган эмес. Эми Санжыранын бир улуулугу, туугандык сезим 3000 жыл бою сакталган кыргыз элде гана бар. Туугандык сезим бөлөк элде мына азыр байкап атабыз, Европа же орус элинде бир атадан, бир энеден тараган балдар, кыздар бири-бирине карамсыз болуп, бири-бири менен ынтымагы жок, тааныбай да калат. Бул жанагы советтик доордогу жанагы атеисттик тарбиянын, атеисттик ошол идеологиянын негизинде бул дин эле жагы эмес, жанагы бир туугандык, уруучулук жагындагы жок кылган. Бул бир эле кыргыздарда эмес, башка улуттарда дагы ошондой эле жок кылган да. Анан айрым улуттар биротоло Санжырасы менен кошо өздөрү дагы улут катары жок болуп кетти да. Анан агай ушул жерде мындан бир 4-5 жыл мурда жанагы общественный рейтинг деген гезитке биздин Кыргызстандан бир макала чыгыптыр. Кыргыздар бул Санжыраны бири-биринин Санжырасын айтып тактоо менен, уруулар эметүү менен, баягы тактоо менен булар бөлүнүүгө алып келип атат. Бул феодалдык стройго кайрадан келатат дегендей бир макала чыгыптыр да. Анан ошол макаланы жазган журналисти чакырып туруп, мен жанагы Карамзиндин «История российского государства» деген китебин алып алып, анан көрсөттүм. Айнанайын. Муну караңызчы. Мына жерде, мынакей Россияда дагы Карамзин жазып атат. Мынакей Рюриковичтердин Санжырасы. Деги эле Библияны алсак, Иисустун Санжырасы келип атпайбы? Тетиги Авраамдан бери келаткан деп көрсөткөндөн кийин анан таң калып, кийин кайра ошол бул акача уруучулук Санжыра башка элдерде деле болгон экен, анын ичинде орус элинде болгон экен деп кайра эме кечирим суроо сыяктуу макала жазган да. Бул эми бир эле көрүнүш да. Ал эми бүгүнкү коомдо мынакей өзүңүз деле окуп жүрөсүз. Бир топ эле гезитте, бир топ эле абройлуу чоң-чоң окумуштуулар бул кыргыздын Санжырасы бул былжыраган кеп деген сыяктуу макалалар жарык көрүп калат да. Ушуларга кандай көз карашыңыз агай айтсаңыз? Жакшы суроо бердиңиз, жана айтып кетпедиңиз, бөлөк элдерде деле болгон деп. Тактоо иретинде мен кошумчалап коеюн. Бөлөк элдерде эл башкарган ак сөөк падышалардын ата теги болгон. Карапайым элдин Санжырасы болгон эмес. Бөлөк отурупташкан элдерде, Европа элдерин алсаңыз болот, орус элин айтсаңыз болот. Кыргыз элинде бүт карапайым эл өзүнүн Санжырасын, уруунун Санжырасын так айтып билген да. Көрбөйсүзбү? Эгерде тээрде эл башкарган падышаларга, тиги чоролорго таандык болсо, кыргыз элине түгөл таандык болгон Санжыра. Ал эми сиз айтып атасыз, жанагы Санжыраны жээрип, ошо тескери маанайда жазган, жараткан эмгектердин ээлери ким? Мен ачык эле сизге айтып коеюн. Окумуштуулар негизинен. Ошол окумуштуулар биринчиден бул саясаттын тапшырмасын аткаргандар, бийликтин тапшырмасын аткаргандар. Анан үчүнчү топ кыргыз эместер. Мына ачык айтып коеюн. Бирок документинде кыргызбыз деп жазылып алган. Эми жазылып алышат, алла атайын, мына карабайсызбы, эгерде биз Санжыраны билсек, Бакы деген дуңгандын ысмы Баки болуп өзгөрүлбөйт эле да. Салих деген дуңгандын ысмы Салы болуп өзгөрүлбөйт эле да. Закиржан деген ысым Курманбекке айланбайт эле да. Ошондо Курманбек Салиевич Бакиев болуп кыргыз болуп чыкпайт эле да, эгерде биз Санжыраны билсек. Ошондо 90 жигит окко учпайт эле. Кызык тезек кыргыз тезек тербейт эле. 5 жөөткө 5 миллион коюн бар деп айтканга негиз бербейт эле да. Эгерде мына илимий деңгээлден биз тиричиликке өтөлүкчү. Эгерде кыргыздар уруу түзүлүшүн сактап калса мурдагыдай, анда бышык айтса болот, үзөң куш эч жакка кетпейт болчу. Бүт бугу эле, бүт уруулар көтөрүлөт эле да. Каркыра кетпейт болчу. Аксы эли атылбайт болчу. Мына 7 апрелдеги ыңкылапта 90 баатыр окко учпайт болчу. Себеби Санжыра жана уруу түзүлүш
кыргыздын узак тарыхында адилеттүүлүктүн, акыйкаттуулуктун, калыстыктын кепили болуп келген. Себеби эгерде ошончо эле зомбулук кылып, зөөкүлдүк менен адилеттүүлүктү талкалай баштаса ким болбосун? Уруу бүт ынтымактуу көтөрүлмөк да. Азыр карабайсыздар, эмне болуп атат? Биздин башыбыз кошулбаган эл бийликти талкалап, элдин ордуна электорат кылып койду. Народ деген түшүнүктүн ордунда население деген пайда болду. Элди атып атат. Мынча деңгээлде коррупция болбойт эле, эгерде уруучулук түзүлүшү сакталса. Анан жанагы бийликтегилер атайын кыргызды алсыратыш үчүн кыргыз элинин башы кошулбай, бытыранды, чачыранды, бир сөзгө, бир эпке келбей, бийлик башында тургандар каалаганын жасай бериш үчүн Санжыраны жанагындай жокко чыгарып келген. Эң кызык, мен таң калганым, бүт кыргыз эли баланы алдагандай ушу Санжыра элди бөлүп жарат деген бир эле далилге алданганына таң калам да. Мына мисалы бөлүп жарат дегенге. Туура, ар бир уруудан саясатчылар чыгат, мансапкорлор чыгат, депутаттык талашат, акимдик талашат, президенттик талашат. Бирок ар бир урууда андай адамдар ашып кетти.